Мен бере турган суроолорум баарынан кайттым. Себеби мен аз суроо берсем, бага бирөөнө да жооп бере албайсыз да. Жана Примов абдан жакшы суроо берди да. Бул келсеңиз 3 багытты маданият тармагында 3 багытты айтыңызчы, кайсыл багыт менен иштейсиз деп. Ошого жооп бере албай койдуңар да. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович министрлерди алып келгенде кичине программаларын даярдатып, кичине бул жерде келгенде эми коомчулук карап турат да, биз эми нотариус эмеспиз да. Келгенде эле тиги президент көрсөткөн талапкерди колдоп беребиз албетте. Бирок бул жерде кичине ырымын кылып койгула дейм го мен дайыма. Жок дегенде кичине программасын айтып бериш керек да. Маданият бул мамлекеттик курулуштун кан тамыры. Билим берүү тармагы деле маданият дагы бул өтө оор тармак. Мен иштегем бул жерде 5 айга жакын. Мен сизди колдойт элем, колдойм. Бирок сиз абдан муногу менен баягы маданият министри болуп ырчысы келди, чоору келди, артисти келди, режиссеру, сүрөтчүсү, акын жазуучусу келди. Маданият жылган жок. Азыр президент болуп көрбөгөндөй маданиятка акча бөлүп атат да. Мыйзам боюнча 3% көрсөтүлгөн, президент ошого жеткирип маданиятка акча бөлүп атат. Мен ошол акча неэффективный кетпесин деп атам. Мына саламаттык сактоо тармагына министрди чырылдап эле аттым эле, 3 миллиард акча кайда кетти? Неэффективный деп мына өзүңөр чыгарып атасыңар. Мен эмес, аткаруу бийлиги берип атат. Анан мына кече күнү өкмөттүк жыйын болду Кабминдин. Ай, биз айткандын баарын ыйлап эми айтып атасыңар да. Мисалы министрлер командировкалары 90 күн деп, 95 күн деп командировкада жүрөт деп. Билим берүү министри 30 күндөн да көп, ал кишиникин көбүнү эсептебей коюптур. Сиз да командировкалап жүрүүнү мындай сабак алышыңар керек да. Анан муногу немени айтайын дедим эле да мен силерге. Укуктук ченемдик актылар, нормативдер өтө азыр эскирген мыйзамдар. Мыйзамдарды жаңылаш керек. Мисалы мен бир эле мисал, кол өнөрчүлөр жөнүндө мыйзам жок. Биздин министрликке мен тапшырма бергенмин маданият министрлигине. Кол өнөрчүлөрдү колдонобуз. Чоң-чоң мамлекеттик иш-чараларда чакырабыз. Кол өнөрчүлөрдөн кол өнөрчүлөргө кимдер кирет? Айтсаңыз, сиз мен жок дегенде бир суроо берип коеюнчу ырымына. Камил Абдыразакович, туура айтасыз, ошо укуктук ченемдик актылар боюнча биз азыр мен талдап келип бар ошо маданиятка тиешелүү бардык укук ченемдик акттарды, мыйзамдарды баарын бириктирип бир маданият кодекси кылып алып келип силердин астыңыздарга ошо силер жактырасыңар деп ойлойм. Кудай буюрса ошонун үстүнө иштейбиз. Ушул кол өнөрчүлөрдү эске алсаңыз, мыйзамын өзүнчө алып келгиле. Себеби аларга же наам берилбейт, анан бүт иш-чаралар кол өнөрчүлөрсүз өтпөйт биздики. Ошон үчүн мындай мен бир эле мисалды келтирип атам. Ага окшогон мыйзамдык актылар, мыйзамдарыңар абдан эскирген, моралдык жактан эскирген мыйзамдар бар да. Анан эми Кондучалова деле артист болгон эмес, сүрөтчү болгон эмес, режиссер болгон эмес, кандай көтөргөн маданиятты? Ошондой мындай бир дыңак болуш керек да, кишиде патриотизм болуш керек. Каада салттуу улуттук идеологияны мындай жолго коюшуңар керек да. Анан орто окуу жайлар, жогорку окуу жайлар бар. Нурбек мырза, мен жана сөзүм жыйынтыктай албай калдым. Именно ушул бул маселеге тиешелүү нерсени айтайын деп атам. Мен канча орто окуу бар, жогорку окуу канча маданиятка деп суроо бергенден алышмын. Себеби сизге тааныш эмес да. Анан эми мен могу системаны талкаланды. Система чынында эле кайрадан жасаш керек, маданият тармагындагы системаны кайрадан эми мындай аттуу баштуу кишилерди чакырып өзүңүзгө бир жакшы кеңешчилерди алсаңыз тагын, анан эми орун басарларыңыздан деле мен мындай бир профессионалдык маданият тармагында профессионалдык искусствону түшүнгөн, эми барысы чарбадан ар жактан келген кишилер. Бир күчтүү орун басар алсаңар дегим келип атат. Күчтүү орун басар алыңыздар. Профессионалдык искусство боюнча абдан маселе талкаланып калды. Анан кийин экинчиден муногу мен түштүк регионунда ушул Жалал Абад, Ош, Баткендин окуучуларын таланттуу балдарды келип окута турган окуу жай бар, Ниязалы атындагы. Бүгүнкү күндө алар жатаканада. Мен ушу канча жылдан бери ушу маселени көтөрүп келатам. Ошол окуу жайдын имаратын куруп эртелетип бүтпөй турат да. Улам 5 миллион кыйкырсак 10 миллион бөлүп коет. Ошол окуу жайды бүтүрсөңөр курулушун. Себеби бүт түштүк региондун балдары ошол жерге келип, чыгармачыл балдар, таланттуу балдар ошол жерден окуйт.
Анан эми мен баягы наамдар боюнча айтып кетти. Наамдарды документин көтөрүп алып чыгармачыл кишилер жүгүрбөш керек. Жасаган эмгегине жараша өзүңөр тандашыңар керек да. Мисалы, бизде тиги Бабырашан Тургунбаев деген Лейлектен чыккан бир атактуу маданияттын өкүлү бар. Ал киши Кыргыз элине Ополтоодо эмгеги бар. Бирок өзүнүн окуучулары бүт баары өсүп, баары алып кетти. Эки ырдаган кишилер заслуженныйды алып калды. Бир мындай калыстык болуш керек да. Наам берүүдө дагынчы. Эми менеджер катары силер ушуларды эске албасаңар болбойт. Бизде дагы эми кичине тажрыйба бар. Мындай сунуштарыбызды эми кат жүзүндө да беребиз. Анан мыйзамдык актыларды өзгөчө көңүл бөлбөсөңөр болбойт. Мындай кичине аракет кылгыла, окуп, иштеп, үйрөнгүлө эми болбой. Аябай эле неме болуп атасыңар да. Мажүрөө болуп атат да сүйлөгөн жоопторуңарчы. Эми башка суроо бергим деле келген жок чынындачы.